мурун эле музыканын үнү жаңырып, балдардын күлкүсү кулуп төрдө ушул аккордеондун ээси элибизге таанымал аткаруучу Куудул Айтбек агабыз неберелеринин төбөсүнө чейин чыгып ойногонуна көңүл бурбай, обонун созуп, үнүн куулжутуп ырдар эле. Алтын айдын айтысына карасын, күндөн күнгө мен картайып баратам. Баягындай жакпай калдым кыздарга, магыны сөз бала кыялей, тамашам, тамашам, эй тамашам, тамашам, тамашам. Турмуш бул адамды 1 мүнөткө кайра артка алып келе турган болсо, Айтбек агабыздын биринчи сөзү, ал өзү дайыма кастарлаган карылык, үй бүлөсү, бала бакырасы болмок. Мен муну дайыма жана өмүрүнүн акырында айткан сөзүнөн уламайып жатам. Карлык салса салмагын, картайдым деп ардагым. Картайган сонун эмеспи, кастарлап турса балдарың дегендей, балдарыңар кастарлап улуу даражага жеткирип сиздерди биз өмүр бою сыйлап жүрө беребиз. Айтбек байкең, ошо жигиттин гүлү деген сөз бар кыргызда. Ошондой жүргөн турган шагдан көзгө толумдуу, өнөрү дагы бийик жигит эле. Өзгөчөлүгүндө эле. Ошол ырдап баштаганда үнү микрофон барбы жокпу залга толуп чыкчу эле да. Анын да бир өзгөчөлүгү ошол улуу муундагылардын ырларын кыраатына келтирип ырдар эле. Муса Бабаевдин жана Кыздар ай деген ырын ырдаганда Кыздар айды көп эле киши ырдады, бирок андай деңгээлде ырдаган киши чанда болду да. Анан Жумабедин Шералиевдин ырларын текширди эле. Ошол өнөрчүлүгү менен элдин эсинде түгөлүп калды деп ойлойм. Агүйдүм бир гана күйдүм, агүйдүм чоң, агүйдүм ай гана десе, эй жок, жүрөгүмдүн ай басымдан ай, агүйдүм ай жүгөрүдөй. Төп келген кыргыздын мыкты жигиттеринин бири Айтбек Муканбетовдун айылына кирчү чоң жолдо турабыз. Бул айыл Нарын шаарынан 20 километр алыстыкта жайгашкан. Биздин каармандын дала оюндору мына ушул чоң жолдо жаңырган десек болот. Анын талантына айыл эли эле эмес, сиздер көрүп турган Карагай, Чий, Тоо таштын баары күбө болгон десек жаңылышпайбыз. Аны эмесе ушул каарманыбыздын айылына баш багалы. Yolga çıkıp Silerdi ak bulutta Yoldaş gibi Ben gelip Aldım mumdu Айтбек дагы ушундай балдар
Кичинекей gelin işlerinde okuduğunu şunday. Şu klasta bu sen de anda mınday partalar emas, çok yaşlarda salgan partalar var. Aytbек байга айжа Көпчүлүгүн балдар кыздар астына отурчу, аркасына балдар отурчу. Мындай карапкага эмне ырсаясың деп жасап алып терезеге койгондо эшиктегинин баары ырсайып күлүп биз аябай тилүү мугалимдерден күлкүсүндү тыя албай эсибиз болчу. Алар марда бул кээ бир мугалимдердин өзүндө кылып турачу. Анан эшиктен кирип келатканда эшикти ачып мындай көрүнбөй туруп турган мугалимдин үнү менен сүйлөшүлдү да. Анан балдар тып-тынч болуп отуруп калчубуз баягы келатат дегенде. Анан кирип 5 мүнөт, 10 мүнөттөн кийин 5 эмес, 1-2 мүнөттөн кийин айтып кирип келет. Деп анан күлүп, каткырып эле күлүп атты. Караша береді. Мен батыраак айтайм же жай айтайм. Сиздер түрктү айта албай калдыңыздар эми. Бүркүтчүлөр бүркүтүн томогу менен томоголойт. Бүркүтчүлөр бүркүтүн томогу менен томогологондо, биз бүркүтүбүз томогу менен томоголобой, ким бүркүтүн томогу менен томоголойт. Караша береді. Бүркүтчүлөр бүркүтүн томого менен томоголойт. Бүркүтчүлөр бүркүтүн томого менен томологондо, биз бүркүтүбүздү томого менен томоголобой, ким бүркүтүн томого менен томоголойт. Жарабайт, сен жазып аптырсың. Бул жарабайт. Жок, жазганда деле ошону окуп берген кишини айтпайсызбы? Анда башкасын айтам мен анда. Башкасын айтсам болобу? Мен де жазылуу эмесин айтыңыз анда. Жаттап жасып алган турбайбы? Жана мен жаттап айтып атсам бирдеме кол шилтеп аткан эркегиз. Гүлзат. Kolunda da var, kolunda da var. Çakılmasın diye. Asmanda iki ayrı kuyruk, biri ak kıska kuyruk ayrı kuyruk, biri kara kıska kuyrukta ayrı kuyruk. Ak kıska kuyruktu ayrı kuyruktun yolun, kara kıska kuyrukta ayrı kuyrukta sat, kara kıska kuyrukta ayrı kuyruktun, yolun ak kıska kuyrukta sat. Айтыш ушул училищаны түптөгөн адамдардын биринен да. Ал ошентип калчу. Ой, бу училищаны мен түптөшкөм. Тетереки андай эски корпус биякта азыр бузулуп калды. 37-жылы курулган здание эле. Анан ошону баягы кайра жасашат да. Анан тиги үстүндө баягы бирдемелерди алып морсордон алып атканга жана печканын немесин алып паровойдо койдуруп атса, тиги печканы алдыр дегенде анан мор түшүп кетип, ошондон учуп кетип. Анан ушинтип, ой, ак жерден алгам ата, ушундан учуп кетпедимби деп ошентип калчу. Ал өзү бийик илгерки здание. Андан ба мектептин эски мектептин үстүндө тиги жолдошунун анаштын окуган журналдары бар экен, илгерки. Аны таалып, ой, анаш 3 алып бар, анан 4 алып бар. Мен анаштан кийин окуучу экенмин деп ошентип тиги тамашалап ошентип калчу. Аялымдын айтуусуна карасам, күндөн күнгө мен жашарып баратам. Жакпай калса маңызса сөзүнө, майдай жага бала кыялы, тамаша, тамаша, ой, тамаша. Мына биз ушул үйдү көргөндө, Александр, ушул үйдү көргөндө экемдин балалыгын, өзүбүздүн бир тууганчылыгыбызды, ушул көчөлөрдү көргөндө, ушул орундарды көргөндө, байкемдин балалык күндөрү эске түшүп, байкемди ушул бала күндөрү ушул жерде ырдап, өзүнчө майрам кылып, кошуналарды, тели теңиштарын чогултуп алып, көчөнүн боюнда ырдачу элек. Karan tününe jarkılar Kolboyko bizdin kemimiz Uwakıt kança ötse de Bayke unutmayız seni biz Elge taanılgan, ayрыкча taanılgan Учуру Манарын шаарында уюштурулган Гүлдесте деген вокалдык инструменталдык ансамбль учурунда таанылды. Ошондо алып баруучу катары, анан аткаруучу катары эл журтка өңүр таанылганда, ошол ансамбль менен Москвага чейин барышты. Казакстандын Алтыбакан деген айтылуу телешоу программасы бар эле. Ошого атайы чакырылып барып келишкен да.
чыгармачылык адамдардын жолугушуусу тамаша күлкү менен коштолот. Менин чыгармачылык илхамым Билярдтын таштары бири-бирин кубалап, уяларына киргенде келет деп каткырып күлүп калчу. Айтбек байке биз жерге келип калган себеби гастролдо жүргөндөрдө илгери бильярд спортко кире электе ар бир клубтарда бильярдный столдор бар болот турганда, анан гастролдо жүргөндө концерт башталгыч чакты бильярд термектеп бильярдты ойноп жүрүп, ошондон бильярдка кызыгуу пайда болсо керек, мага деле Айтбек байкеге деле. Анан Айтбек байке мурда эле жакшы ойночу, анан ушул жерге келип, мына өстөңдүү байкелер менен такай бир трупта ойношчу да. Такай чогуу жүрчүбүз. Тамадалар бирибиздин жумушубузду көрбөй калабыз, бирок мен бир тойго тамада катарында барсам, ошол эле тойдун ээси Айтыкеңди ырчы катарына чакырып калса, башкача чакырам да. Ала Тоо кыргыз журтунун пешенесине бүткөн жападан жалгыз 5 миллион кыргыздын эң биринчи парадиси Теңир Тоо өзү колдогон Кошой бабанын урпагы Айтылуу Айтыкем кел күрпөң десең келип тура калып кол чабат да. Айтбек деген жигит жаңы жылдын астында Ысык көлдөн нарындан Кочкор Жалалабадтан кыз жактырбай бир күнү Фрунзеде Дзержинский бульварын алып Шемпеттин маңдайында Фрунземе күндө жаңы көр кошуп кызып танып сүйгүндөнөп бульварым деп келе жатса астынан бир узун сумка көтөргөн улам-улам быксып жөтөгөн татынакай саксайган кыз чыгарат экен. Көзүнө кандайдыр жакындыгы бардай сезилип туруп калышат, бирин-бири карап. Айтбектен кыздан Айтбек уялат. Анкан кыштын апапак күнү ар түркүн автомашина жана троллейбустардын үнү эң эле уян көрүнөт Айтбек, алиги саксайган кыздын түрү. Бардык көрүш Айтбек орток. Айтбек бир кыз "Я поехала" деп таксиге түшүп кетип калбак эле деп коркот. Кетем десе кантип токтотот. Мына ошол жаман Айтбек анан эки жагын карап, Осумурдун жалап, төс чөнтөгүнөн аккордеон алат, кызды сынамакка. Атайдын күйдүм чоң менен чубактын арманын сыздап жатып калат, кыз турат карап. Бирге жүрүп кетип калдың айлаганча, жыргал, 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 жыргалай. Агылайын каралдың, кайсы күнү жаралдың, жүрөгүмдү эзип бүттүң, ай сен ай кайдан табамын. Ай, күдүм ай. Деп келе жатсам жанагы салдыман торой салып, аяга эмнеле Айтбек ага үйүндү бийик сосолу жаңы жылды тосолу деп элдин баары ойноп күлүп атса, сиз арманыңызды айтып постоп калгансыз. Дени кардыңыз сообу деп жакшынакай жамбашын чайкап койду. Коем ушу жаш кыз жалаң кара сөз менен сурагандай, мен кыргыздын обондуу ырлары менен жооп бере берейин деп мынтип ырдап жооп бере баштадым. Бир кыз бар мен жашаган нарын ыбыста, жүргөн көп күйүп биши бар абыста. Агайсыңыз экен, сиздин сүйлөңүзгө чок салган. Биздин арабызда жокпу деп жанагы тубай уншоктоп койду. Анда мен Aynaşkam cıtta sabah mübarek anganda Devede elip çıkırıp parastam tığız ayağa sүйген кызыңызды атайына күлбөй, көчөлөкөңөр бульварда копташып жүрбөдүңөр беле? Эмне беле басып кетти агай деди. Анда мен сериндеп жүрүп бульварда айнашым деди, мен аны эпти өпчүмүн. Анткени айнашым бою 2 метр болчу, секирип атып араң өпчүмүн. Анан күнүгө эле айнашыңызды издеп барчу элеңиз агай деди. Анда мен шүмшүп издеп барчумун. Шейшемби күнү кечирде. Анан эмне бале басып кетти агай деди. Анда мен менден башка бар турбай жигити.
А почему тиемдеди андады агай ишти барса такайланган турбайбы анан айнашыңыз кечирим сурап келдиби агай деди анда мен кечирчи менин кунум болчу кайра айтпечкам кучагыма толбосоң деле толчу кайра анда сиз эмне дедиз агай деди мен ишенбейм бирок сиз жок дегениге ишенбейм айына күнүндө окуй мен айтканына агай эгер сизди айнасыңыз чанып сизди таштап башка жигитке кетип калсам деп эмне кыласыз агай деди анда мен айнагүл таштап кеткен сен үчүн кала берем касем сотко тепседи айнагүл таштап кеткен сен үчүн кала берем велосипедке былчыйып десем коюңуз анчаны качып кетпеңиз сенигине чара көрмөйсүз агай деди анда мен жүрүн эт менен уккум келип танбай чаңырды Я хочу увидеть тебя, ты возьми меня с собой. Аймас, Аймас, о, Аймас, Аймас, о, Аймас, сүйдірейік созону, көңіл менен шат менен, жаңы жылды тосону, жаңы жылды тосону. Кайсы Madaniye Oçoq'un sahnesine çıksa dahi o şehirde oturganların barını özüne tartıp alat ele. Oşol keremet sırrı ne de dep biz oylap жүрдүк. Bul görse Aytbek ayrım adamlarday bol tiydi kaçtı mamile kılbay. Jol bolsa beyiptep çıkıp bir ırdap koyayınçı debey. Ar bir jolu çıkkanda oşol çıkkan ırı menen koşo jaşap oşoga özün toluk jogotup anan kayra kaytıp jüretile de el degen oşonday atkaruçulardı çınında jakşı göröt. Oşonday atkaruçulardı kabul alat. Oşon üçün Aytbek çıkkanda Aytbek Mukambetiv dep jarıyalaganda daima duuldata kol çağıp turarlar. Aytbek'tin ününün diapazonu avdan kenen ile. Anın ünü jetken jerlerge başka göbürçülardın ünü jetçimez. Al ünü rizina siyahtı çoğulgan, kaysırga olsa da jete turgan, jana Hasan Kalıydın ak bulutlar siyahtı bir azap tuğurlar var, barın ünü jete örbey turgan. Oşondoydun barına ünü jetken bir jakşı ırçılı. Salmasan men kaçkan serperim ay güdürgün ay güdürgün anteyim ay güdürgün ay güdürgün ay güdürgün o anteyim ay güdürgün anteyim. Jana biz da aytып attık, şular bir uyga girip ırdagan. Bilerim ırındırdagan jok. 3-4 ırındırdap жүрдү. Айтбек байкенин памяти да жакшы болчу. Bir көргөн таанышын такыр унутчу эмес да. Байкен да ушул бала кездеринде ары бери өткөндөргө өзүнчө майрам куруп берчүлөр. 2 күндөн кийин Айтбек келип 1-2 сумка көтөрүлдү. Bir колунда бышкан эди, bir колунда чийки. 2 сумка. Жылкын нети бар. Эмне болду бул эмес? Баягы сүп кеткен жылкы меники турбайбы. Азыр мен жок тогормуш Айтбек да. Өтүп кеткенин атың деп ушул эстеп калмай адатыбыз бар экен. Дашылгасы небелерим бар, 4 неберем бар анан булар жыргатат. Мына ошо
Улуу неберем, onun papası maması Rusya'da жүрüşет. Алар ошо Россиянын гражданына ашкан. Биз мена 1,5 жашында алганбыз да. Анан садикке барды, азыр 3 класста окуйт. Шаарда Герман Гмайнер деген мектепте. Анан ошол бул 3-4-5 жашында эле телефон менен сүйлөшүп турат. Азыр күнүгө эле сүйлөшүп турат да папалар. Анан бир күнү бул неберем неме папасы менен сүйлөшүп атат да. Telefon menençi. Bir yerde oturat, söylüyor ana maciden. Hani ben yanına oturup aytmayayım ben. Akça sal deyip, akça sal deyip diyorsam. Hani bunu söylüyor atıp papası menен, yani meni karap, meni tuvalip turup. Demitip turan. Onun gayda telefonga. Papa, bu atam menен ulam akça sal deyip. Ben yapmadım, ne yetti kılayım. Ana 4 yaşında. Tekrar жаңы жылы ош керек эле 30. Баарыбыз бири телевизор көрүп отурсак эле папам аяз ата болуп ошол жактан элдин баарын куттуктап жаңы жылдык передачада. Үйдө анда тайжем жашы, мага да денги чүсүнгеси жашачу. Анан ал айтып калды, мына папаңар тамашалап элдин баарын куттуктап жаңы шаарда жүрөт. Жаңы жылды ошол жактан өткөрөт. Биз отуруп апам балабыз да, Eyle otursak eşittim, ушундай папам майрам жаңы жыл папам менен чогуу кирип келгенде ол эле мойну толу сушкалар илгеримде асылып, ошондой асылып, колунда толтура белек кирип келсе баарыбыз тең анда кичүүсүңдөс жок болчу. Төртөөбүз барып эле мойнуна асылып Ушул дүйнө кең дүйнө да кең дүйнө, телегей ай тең дүйнө да тең дүйнө, тең болсо да бул алам бирелерге бирелер болуп жаткан жем дүйнө. Сүрөттөргө түшкөндө аябай жакшы көрчү. Анан билгенде эле ошо артына көп сүрөттөрдү калтырып кетиптир. Биз күнүгө карап, ырдаган ырларын угуп, жаздырып кеткен ырларын, ушул башка катышып кеткен концерттерди көрүп, отуруп бир бугубузду чыгарып алабыз. Чындык дүйнө бар дүйнө да бар дүйнө, бирелерге тар дүйнө да тар дүйнө, бакыт конгон адамга ушул дүйнө шаң дүйнө, сүйгөнүнө жетпегенге чиркин дүйнө зар дүйнө. Жаркыраган жашоо тартуулады. Жакшынакай 5 кызды берди. Анан моундай неберелерди көрдүк дегенде экөөбүз биригип. Бул турмушта жашоомду майрамдагыдай кылган, жакшылыгымды чыгарып, жамандыгымды жашырган. Эң жакшы жарым болчу, түбөйүм болчу. Бирö тарса муң кайгы бирö көрдай жыр калды, жаратканың бар болсо бул дүйнөнүн барына теңи кылбайбы. Өмүр бою түркүк болуп, чексиздикте жашаган эч ким жок. Айтбек агабыз кыска өмүрүнүн ичинде жогоруда сиздер баамдагандай эсте каларлык өмүр сүрдү. Анын өмүрү биздин жүрөгүбүздө дайыма сакталат. Ал эми бул аккордеон азыр томсоруп, муңканып турса, качандыр бир мезгилде неберелеринин бирөө аны шаңды күйгө келтирет деген үмүт менен эфирибизди жыйынтыктайбыз.